Жыл башында Кыргызстанда жубайларды никеге турганга чейин расмий каттоодон өтүүсүн милдеттендирген мыйзам долбоору айрым депутаттар тарабынан сунушталган. Анда никеси жок жубайларга нике кыйган дин ишмерлеринин жоопкерчилигин күчөтүү жагы каралууда. Бул коомчулукта тиешелүү талкууларды жаратып жаткан кези МТС каналынын түз эфиринде ар тарап ток-шоусу, анын алып баруучусу мен Мирбек Атикеев. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү теманы ар тараптан ачып берүү үчүн тиешелүү адистерди бүгүнкү студиябызга чакырганбыз. Эмесе четинен тааныштырып кетсем. Алгачкы коногубуз бул аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев. Ошондой эле Кыргызстандагы мурдагы муфтий жана дин алымы Чубак-Ажы Жалилов. Саламатсызбы? Андан тышкары Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Кары Ракиев. Ошондой эле данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси психолог айым Чынара Термечикова. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, тиешелүү тема боюнча атайын телефон номерлер экранга жаңырып атат. Ошол экранда чыккан номерлер аркылуу бизге WhatsApp'тан өзүңүздүн билдирүүңүздү жөнөтүңүз, темага тиешелүү. Ошондой эле өзүңүздүн үнүңүздү кошуп, түз эфирде телефон чалсаңыз да болот. Андан тышкары ошо жаш жубайлардын никеге туруусуна кандай карайсыз деген дагы суроо коюлган. Эгерде сиз макул болсоңуз, 1, ал эми каршы болсоңуз 2 деген телефон номерлер аркылуу 4405 кыска номерине өзүңүздүн SMS билдирүүңүздү жөнөтүңүз. Албетте бул сиздердин добуш берүүңүздөрдүн жыйынтыгы программанын соңунда жарыяламакчы. Эмесе аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Эмиль мырзадан ошол сөздү баштагым келип турат. Эмиль мырза, айтсаңыз, сиздер ошо тиешелүү мыйзам долбоорунда үй бүлө кодексине жана кылмыш жаза кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү көздөп жатасыздар. Деги эле ушул демилгенин түпкү максаты тамыры эмнеде? Кыргыз Республикасынын статистика комитетинин медициналык демография изилдөөсүнө таянсак, Кыргыз Республикасында турмушка чыккан аялдардын 15% 18 жаш кургана чейин чыккан экен. Анын ичинен 1% 15 жаш кургана чейин турмушка чыгышкан. Ал эми Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында Кыргызстан 18-ге чыккан, 18-ге чейин турмушка чыккан кыздардын саны боюнча 5-орунда турат экенбиз. Бул дерлик биздин көбүнчө айыл жерлеринде, региондордо ушундай жаман көрүнүштө болуп атат. Ушундай өспүрүм балдар, кыздар өзү балалуу болуп, же өзү эне болууга организми дайыр болбой туруп, эне болуу учурунда, төрөт учурунда көптөгөн кырсыктарга кабылып, төрөттөрдө өзү майып болуп же балдары майып калып атат. Буну алдында биз албасак, жүрүп отуруп биздин улуттук генофондубузга таасир тийгизип калышы мүмкүн. Ошол негизинде биз ушул мыйзамды үй бүлө кодексине жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргиздик. Эгерде 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдү, балдарды бирөө күнөөкөр болуп, себепкер болуп никесин кыйса, ошол адам 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыралсын деп биз мыйзам долбоорун сунуш кылдык. Бул мыйзам долбоору кеңири талкууда болду. Муфтияттын жамааты менен Чубак-Ажы баш болуп 2 жолу талкууда кылдык. Талкуулап, тактап, азыр барын жазып бүттүк. Жакында комитетке алып келебиз. Анан парламент жыйынында карайбыз. Ушул мыйзам долбоор боюнча экинчи тарап катары албетте Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармалыгы дагы кетип атат. Албетте дин ишмерлерин ушундай 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жагы каралып атпайбы? Ушундай катаал дагы жаза деп дагы буну сүрөттөп жүрүшөт коомчулукта. Сиздер кандай буга мындай кабыл алдыңыздар ушул тиешелүү демилгени? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы баягы мусулмандардын кызматын кылган бир мекеме катары
ошо мусулмандардын баягы талабын тарашкан бир мекеме катарында биз ой пикирибизди башынан айтып келатабыз. Ошо мыйзам козголуп башталгандан бери туура баягы жашы жете элек жеткинчек кыздардын баягы ошо 18 жаш дейбизби, ошо жеткинчек кыздардын баягы турмушка эрте чыккан, жана өзү бу Эмил мырза, депутат мырза айткандай, ошо баягы үй бүлөгө даяр эмес туруп чыкканына макул болуп атабыз, туура бул чыкпасын деп. Бирок бир гана жер ошо катачылыктар кээ бир жерлерде социалдык тармактарда, интернет булактарында ошо муфтият кызматкерлери жанагы молдолорду бир жазага тартууга, никеге тургандарды жазага тартууга макулдук берди деген баягы бир туура эмес бир маалыматтарда жарыя болуп кетти. Бирок ушуга биз өзүбүздүн баягы пикирибизди ушундай айтмакчы элек. Биринчи ошо жашы жете элек кыздар чыгып ала турган болсо, эң биринчи ошолордун ата-энеси өзүнө жараша бир жоопкерчиликтүү болуп, ошо жазаны ошо ата-эне да көрүш керек. Андан кийин ошо эки үйлөнгөн бала, андан кийин да ошо нике кыйган молдокеге да өзүнө жараша баягы мыйзамчылар менен толук макул эместер. Толук макул эмеспиз. Бул ошо жазага тартсын деген жерине, мисалы үчүн 3 жылдан 5 жылга чейинки жанагындай жаза тартсын деген нерсени макул эмеспиз. Бул деген бир адалдап койгондугу үчүн баягы ошондой жаза тартып ала турган болсо, бул баягы адамдарга оор келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерсени ирети менен. Биз жана жеткинчек кыздарды күйөөгө кетип калсын деп аткан жокпуз, туура эмес түшүнүк. Бул мыйзамдын жанагы түпкү маңызына макулбуз, бирок баягы жаза деген нерселерди баягы бир этияттап мамиле кылыш керек деген пикирдебиз. Чуак ажы, сиз баягы дин алымы ушул акыркы кезде сизди баягы коомчулукта ушул мусулмандардын диний лидери катардагы билишет коомчулук. Сиз макулсузбу ушул тиешелүү демилгелер менен? Бул мыйзамдын талкуусуна мен 2 жолку санда катыштым. Экинчи жолку катышууда биздин айткан пикирлерибиз дээрлик толук түрдө кабыл кылынып, азыр ошол мыйзамдын долбооруна киргизилип турат. Ошону менен кетип атат. Бул жерде мыйзамды эки бөлүп караш керек. Жашы жете электердин никеси жана жашы жеткендердин никеси деп. Жашы жете электердин никеси боюнча биз макулдугубузду бердик. Жашы жете элек ошол жанагы жарандарды никеге тургузган учурда ошону жазалаганга биз макулбуз деп. Бирок ошол жерге дагы аз долбоорго жазылды. Ошону нике кыйган молдоке акырында жазага тартат. Адегенде никеге турган бала, кыз, ата-энеси, күбөлөр эгер тойго деген 150 адам катышып күбө болсо, 150 адамдын бардыгы соттолуш керек дегенди кошуп, ошону киргизип атабыз. Ага макул болушту биздин депутат мырзалар. Ал эми экинчиси, анан ошолор качан кыйыш керек? Алар мамлекеттик жанагы никелерди, граждандык актыларды каттоо бөлүмүнө кагаз алып келгенден кийин гана молдоке нике кыйыш керек. Бул жаш жетелектерге. Ал эми жаш жеткендер андай тартип эмес, алга андай ошо кагаз алып келбесе дагы никени кыят, бирок молдоке ошолорго жанагы муфтияттын каттоосуна киргизип, муфтият өзүнүн нике кагазын берип, жана актыларды каттоо бөлүмүнө барып, никеге тургула ошол жерден кагаз алгыла деп, аларга осуят бере турган шарт менен киргизип атабыз. Мына ушул немеге депутаттар макул болушту. Бирок бул жерде жанагы 18 жаш деп айтып атабыз. Биздин азыркы бар мыйзамда бул 4-чакырылышта Гүлжамал Султаналиева деген бир депутаттын айынан өзгөрүп калган мыйзам. Бизде мурда нике жашы 17 жаш болуп, анан кийин кээ бир учурларда 16 жашка чейин түшчү да. Бул бир жыл жылып туруп, азыр 18 жаш, кээ бир учурларда 17 жашка түшсүн деген сөз бар. Демек азыр бизде 17 жаштан жогору деген түшүнүк бар. Ошондуктан биз 18 жаш деп айтпастан нике курагы деп гана айтсак болот. Анткени биздин мыйзамдагы кээ бир туура эмес нерселерди кайра өзгөртүш керек. Бул мыйзам кабыл болгондон кийин. Демек 18 жаштан чейинки же 18 жаштагыларды жок, азыр айткан мен. Азыр биз бул жерде 18 жаш дебестен ошол нике курагы деген гана сөз иштетишибиз керек дагы. Бул мыйзам кабыл болгондон кийин экинчи багытта биз ошол нике курагын эсептешибиз керек. Анткени азыркы учурда Сирия сыяктуу араб өлкөлөрүндө, Сауд Арабиясында 15 жаштан баштап никеге турганга ден соолугу жараса, биздин Кыргызстан сыяктуу Орто Азиялык өлкөлөрдө 16 жаштан баштап турганга мындай бир ден соолугу жол берет. Ошол биздин мыйзамда мындан бир 4 жыл мурда бар болчу да. Демек бул мыйзамдагы башка бир мүчүлүштүк. Бирок мен ойлоп атам, азыркы мыйзам кабыл алынса, тиги мыйзам өзүнчө оңдолгондо барды калууна келет деп. Андан кийинки башка бир нерсе, азыркы учурдагы мусулман коомчулугундагы пикир жаратып аткан нерсе, бул көп аялдуулукка бул мыйзам жол тосуп коет деген маселе. Бирок көп аялдуулук башка мыйзам менен жазылган себептен мен ойлойм, бул мыйзам кабыл алынгандан кийин деле ал мыйзамды өзүнчө карай турган болсо, ошондо бардыгы калууна келип кетет. Демек, ажеке, сиздер ошол
18 жаштан жогору деп айткан мыйзамга каршысыздар. Негизи эле дин канча жаштан баштап никеге турууга мындай уруксат берет? Шариятта эрежеси кандай? Шарият боюнча балагатка жеткенден баштап ошол эле Эми балагат дегенде болжолдуу болжолдуу түрдө бул ар бир региондун өзүнүн жери бар. Мисалы үчүн Кыргызстандын алганда Кыргызстанда 16 жаштан баштап деп айтсак туура. Анткени биздин шартыбыздагы суук эске алганда, азыркы учурдагы химиялашкан аба ырай десек болгондо 16 жаштан баштап жогору жакка кетиш керек. А 17 жаш бул өтө ылайык болмок дагы, өтө зарыл болуп жанагыда көчөгө чыгып кетип аткан болсо, батпай аткан болсо үйүнө ошондо анда 16 жаштан макул дегенге биз макул элек. Ал өзүнчө башка бир мыйзам менен ал өзүнчө сакталыш керек. Рахмат. Кыргызстандагы расмий маалыматтарга таянсак, жылына орто эсеп менен 18 жашка толо элек 1300 кыз келин көз жарат экен. Ошондой эле 18 жашка чейинкилердин никеге тургандары 15% түзөт экен. Жалпы никеге турган жубайлардын андан тышкары 15 жашка чейинкилери 1% түзөт экен. Бул дагы тиешелүү бир расмий статистика, балким сандар андан дагы көп болушу мүмкүн деген дагы кептер бар. Деги эле чынар айым айтсаңыз, сиз баягы психолог айым катары ушул тарамакта үй бүлөнү бекемдөө аркылуу иштеп жүргөн адам катары ушул жашы жетелектердин никеге туруусу, же болбосо жаш жубайлардын мындай жаш үй бүлөлөрдүн түзүлүүсү ушундай жашы балакатка толду деп атпайбы жогорудагы чубак ажы. Негизи эле 18 жашка толо электегилердин ушундай турмуш куруусу кесепеттери кандай болот? Эми жалпы Кыргызстан боюнча ала турган болсок, акыркы жылдары Кыргызстанда үй бүлө институтунун пайдалуу бекем болбой калды десек биз жаңылбайбыз. Ажырашуулар абдан көбөйүп кетти. Эми ошолордун ичинен эрте турмушка чыгып, анан үй бүлөнү сактай албай калган жаштар өтө эле көп. Мисалы, өспүрүм кезектин өзүнүн кризистери бар да. Мисалы, мыйзам ченемдүү кризистер бар. Ошол кризистен чыга электе үй бүлөнү башына үйүп алганда, баягы турмуштук багытын аныктай албай, ошо барган жеринде кандай жашап кетерин билбей, же болбосо эрте үйлөнүп алган жигит болсо үй бүлөнү багып алууга материалдык жөндөмдүүлүгү жок, анан турмуштук тажрыйбасы жок, ар түрдүү кесепеттер менен эрте үйлөнүү жаман жактарын көрсөтүп атат. Ошол эле ата эне болгондон кийин эрте төрө, жана айтып атпайсыңарбы статистикада эрте төрөп атышат деп. Эрте төрөгөндө ошо эрте төрөгөн кыздардын ата эне болуу жөндөмдүүлүгү начар, төмөн. Баланы кандай кылып тарбиялаш керек, балдарга эмне кылып билим бериш керек, балага кандайча мен үлгү болом деген тажрыйбага өзү өсүп жете элек да. Мына ошондуктан эрте үйлөнүп турмуш кургандардын баягы психологиялык жагын карасак, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн арттыра албай колунан аракет кылат, бирок ал али да болсо өспүрүм куракта да. Өзүн баягы өспүрүм курактагы жаш балдар мен чоңоюп калды, мен чоңмун деп сезишет да, өздөрүнүн оюнда ошентип ойлошот. А бирок али да болсо анын тажрыйбасы жетиштүү эмес. Мамиле куруу, үй бүлө куруу, анан балдарды тарбиялоо деген ушундай тажрыйбаларды ала элек да. Ошон үчүн ал ошо үй бүлө курууда ал албетте өксүккө дуушар болот. Демек, ошол жанагы өлкөдөгү ажырашуулардын көбөйүүсүнө ушул жашы жетелектердин көп болгону дагы мындай сандарды көбөйтүп атабы? Санды көбөйтүп атат. Эрте үйлөнгөндөр эрте эле ажырашып атышат. Мисалы үчүн 4 жыл жашашат, 5 жыл жашайт. Баягы айтып атпаймынбы? 16дагы үйлөндү деп коелу, 17деги бала 20га чыкканча ал баягы кагылат, согулат. Андан тышкарыда бизде тиги өзүбүздүн турмуш шартыбызда үй бүлөдө ал экөө жалгыз жашабайт да. Башка адамдар менен мамиле куруш керек, бала тарбиялаш керек, социалдык чөйрө менен катышыш керек. Мына ошол учурда алар баягы өзүнүн жөндөмсүздүгүн көрсөтүшүп, анан баягы биринчи эле кезиккен кыйынчылыктардан анан кийин ажырашуу жөнүндө сөз болуп, же болбосо бирин-бири түшүнө албай калышып, анан өспүрүм курактын да бир өзгөчөлүгү баягы алар дагы азырынча алигиче өспүрүм болгондуктан алар өзүнүн курдаштарынын таасиринде болушат да, тең туштарынын кумирлерди элестеткен учурлары болушат. Чыныгы турмуш менен баягы алектенгенге баягы тажрыйбасы жетишсиз болот. Ошо чубак ажы, сизге суроо берүүгө камынып турган кезибиз. Негизи мына жогоруда айтпадык, ошо жашы жетелектердин турмуш куруусу бул ажырашууга көп нерсе алып келет депчи. Сиз айттыңыз, бул балакатка толгондон кийин негизи эле турмуш курууга бул жанагы орок оралбаган орок тандайт дегендей кеп да. Ошол жанагы айыптын бардыгын жумуш жок, тарбия берилбейт, мектептерде билим берилбейт. Анан келип эле ошого ыйгарып, буга ыйгарып, ал ушундай болуп калган бизде. Бардыгы эле сүттөн аппак болгусу келет да, эптеп эле ошого ыйгарыш керек, эптеп эле
ошентип МПОлордун башкалардын акчасын алып ошо менен курсак тойгузуш керек да. Кыргызстандагы чындыгы проблеманы ойлогон адам дээрлик жок эсе. Ошону түшүнүш керек. Анан болуптур. Жаштар ошентип атат. Бирок жаш үйлөнбөй калып, жаш өтүп кетип, 30га чыгып үйлөнбөй калгандан кийин ошолордун төрөтү кыйын болуп, төрөттөн өлүп аткандар да эстей турган болсок, мисалы үчүн, же болбосо ошолордун жанагыдай психологиясы бузулуп, булар жанагы жыныстык кумардануу сөз убагында келгени менен, бирок никеге кыйын уруксат бербей айткан болсок, булар деген сойкулук жолго, башка жолго түшүп кетип атат. Буларды биз адамдын курстагы кийим кийгиси келгенде нерселердин бардыгын эсепке алыш керек да. Мыйзамды кабыл алганда бардыгын эле подряд эрге бере бер деген сөз эмес. Бул ошол кимдеги ошого муктаж болуп аткан болсо деген маани, болбосо ошол мектепти бүтсүн, окусун, бүтсүн, ден соолук ордуна келсин деген айтат. Балагатка жеткен дегенде сиз мындай сөзүм оозуман жулуп алып кетип атасыз, журналисттик кылып эле. Ал деген сөз түрдө ошол 17ге чыгып калган деген эмес. Бул акыл эсте болуш керек. Ошол куда күтө турган болуш керек. Баланы багалыш керек. Үй бүлөлүк институттун канчалык жоопкерчилиги бар экендигин билүү керек деген маалыматтар да сөз түрдө камтылган болуш керек. Анан бирок ошого карабай эле кээ бир адамдар, мисалы үчүн 18 жашында же 17 жаш, 16 жашында толук даяр болушу менен кээ бир адамдар 30га чыгып деле жанагыдай балмуздак жеп жүргөн кыздар деле бар болушу мүмкүн. Эгерде ошону түшүнбөйт дей турган болсок, анда азыркы учурдагы биздин акыл эс менен адамдарды 50ге чыкканда гана үйлөш керек. Илгери бир айтыптыр дейт. Сиз арманыңыз барбы десе айтат, ушул акыл эсин толгондо өлүп калат экен 90га чыкканда деп. Демек акыл эс толбойт, үй бүлөнү түшүнбөйт десек, азыр 40ка чыгып атып, Россияга кетип алып, көрүнгөн менен келин менен кетип калгандар бар. Куда сөк менен мамилени билбейт десек, 50ге чыгып алып деле билбегендер бар. 90га чыккан аксакалда ара кетип сакалын ара кызып жүргөндөр деле бар. Демек ал биз үчүн далил болбош керек. Ал ошол адамдын табияты кандай деген маселеге биз кеңири маани беришибиз керек. Бул тарбиянын бир өксүлдүгү, өксү комплекс тарбияда жатат. Мен муфтияттын өкүлү Замир Карага кайрылгым келип турат. Ушул жашы жетелектердин мындай ажырашууну көпчүлүгү ушу жаш жетелектер мындай санды көбөйтүп атат, ушундай көп болуп атат деген жогоруда мына Адис айым айтып кетпедиби? Сиздер кошуласыздарбы? Сиздердин өзүңүздөрдүн эсебиңиздер барбы бул багытта? Бул тууралуу менин жеке баягы кызыгуум болуп атыптыр. Бул тууралуу ошо мыйзам козголо баштагандан бери көңүл бура баштадык. Туура ошо угушубузча ушундай деген маалыматтар келип атат. Бирок азыр ошо Чубак ажеке айткандай, баягы ар тараптуу карашыбыз керек. Бир мыйзамды ошо элге ылайык кылып, ар бир мыйзам ошо эл менен эсептешип, элдин менталитетин карап, ошо салт сана ошого жараша ылайык болуш керек. Кээ бир маселелер бар. Аз бир көйгөйдү жабабыз деп туруп бир чоң көйгөйдү да жаратып албаган абалда болушу керек. Ошон үчүн жанагы башынан айтып келдик. Биз туура жашы жетелек, жеткинчек кыздарга биз макулбуз деп келатабыз. Туура бир чек коюп туруп, ошондон ары баягы турмуш курсун. Эгер ошого чындап далил болуп аткан болсо, бирок ар бир менин айтарым, жанагы жерлерде айтып келатпайбызбы? Жана жаза маселелеринде өтө бир катуу бир нерселерди коюп туруп, дагы бир элди жиркентүү, же болбосо бир элди үркүтүп алуу бир тарапка барбашыбыз керек деген гана тилегибизди айтып келатабыз. Көрөрмандар түшүнүш керек. Бул жанагы жаш жеткендер дегенде молдеке кагазы болбой туруп нике кыйса жоопко тартат деген түшүнүк жок бул жерде. Бул жерде муфтият өзү гана жоопко тартат деген түшүнүктү киргизип атабыз. Бул жанагы жаш жетелек, жанагы жеткинчектерге кыйылган эркек болсун, кыз болсун, ошолорго кыйган учурда гана ошол жоопко тартылсын деген түшүнүк азыркы долбоорго камтылган. Эмиль мырза, мына сиздер алгач демилгелеп чыкканда бул жалпы эле ошол биринчи никеге туруп, расмий никеге туруп мамлекеттик каттоодон өтүп туруп, анан кийин гана нике кыйсын, болбосо ошол молдолордун же болбосо имамдардын, ошол жанагы нике кыйган адамдардын жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштагансыздар, туурабы? Туура, биз биринчи долбоорубузду сунуштаганбыз. Чубак ажы менен эки жолу талкууладык. Бул эми чын айтканда биздин көйгөйүбүз, бул мамлекеттин көйгөйү. Бул биздин максат мыйзамды жазып коюш эмес, мыйзамдын аткарылышы. Биз карап көрдүк, биз ушу этапка болсок, биринчи 18ге чейинки өспүрүмдөрдүн нике урагын тактап алсак, ушуну мыйзам жазсак, ушуну ишке ачырсак, бул иштей баштагандан кийин анан калганын жана биз мурунку сунуштагы мыйзамды дагы карап көрөлү деп чечтик. Демек, ошону экиге ажыраттыңыздар. Азыр эки ажыраттык. Азыркы биздин дайыр мыйзамыбыз 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн никесин кыйган кишилердин, жана айттык, диний кызматкер болобу, ата-энеси болобу, ким күбөкөр болсо, ошону кылмыш жазасына тартуу боюнча биз ушуну жаздык. Чейинки. Ошол эле учурда мына сиз 18 жаш деп мына азыркы мына Кыргызстандагы мыйзамдарга такап туруп жазып атасыздар да. Ошол эле учурда мына дин ишмерлер да айтып атпайбы? Бул
16 жашка түшүш керек, балким 17 жаш мындай такташ керек депчи. Башка Муну менен макул болуп атасыздарбы өзүңүздөр? Буга чейин мыйзам бар бизде. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине жазылган нике курагы 18 жашта. Жок, ошону өзгөртүүгө биз өзгөрткөн баратасыздарбы? жокпуз. Өзгөрткөн жокпуз. Биз жазып атабыз. Эгерде кандайдыр бир себеп учурлар менен керек болсо, анда 1 жашка төмөнөтүүгө ушу жергиликтүү элдер, айла сакалдар чечкенге уруксат берилет деп. 1 жашка төмөнөткөнгө. Маселе мындай болду. Маселе мисалы үчүн талкууга катышып атканда биз айттык, бизде жанагы көп аял алууга тыюу салынган мыйзам бар. Бирок мына өзбек ажекебиз дайыма чыгып мактанат, сыймыктанат. Бирок аны эч ким камаган мышыгын иштеген жери жок. Бизде Кыргызстан боюнча азыр 2 аял алгандар, толтур 3 аял алгандар деле бар. Мыйзам иштебейт. Ошон үчүн мен сунуш бердим депутаттарга. Биз иштебеген мыйзам жазып алып, бир капыл кагаз кетиргенден көрө, андан көрө дарыткана кагаз чыгарган жакшыраак бизге. Ошон үчүн иштей турган мыйзам болсун. Мисалы үчүн биз дин өкүлдөрү дагы аябай жапа чегебиз. Нике кыйылып атканда, ошол жана кыздар, жетим калган кыздарды, башкаларды мажбурлап күйөөгө берип коюп, анан ошол жанагыдай бир ушундай мыйзамдын жоктугунан кетип аткандар бар да, өтө бир кыйын учурлар бар. Ошондой эле нике кыйып аткан молдекелер туура эмес нике кыйып коюп, башка бирөөнүн күйөөсү бар, аялга да нике кыйып учурлар бар, чала сабат молдекелер. Ошондуктан биз мыйзам болгонго чейин өзүбүз эле ошол нике кыюуну муфтият өзү дагы бир тартипке киргиздирсек, бирок мамлекет тараптан колдоо болбогондон кийин биз жанагыдай бир мажбурлай турган орган эмеспиз да, биз андай күчүбүз жок. Биз деген осуят берүүчү гана органбыз, муфтият, диний адамдар. Анан ошондуктан биз ошону күтүп атканбыз дагы, биз айтканыбызда булар бизге макул болушту. Ал эми сиз айтып аткан жанагы нике курагын өзгөртүү боюнча бул өзүнчө башка бир мыйзам катары каралыш керек да. Бул азыр ошол нике курагына чейинкилерди кыйгандар, нике курагынан кийинкилерди кыйгандар деген гана сөздү колдонуш керек, сураныч. Ал эми 18 жаш бол туура эмес дегенде, аны өзүнчө мыйзам долбоору катары киргизип, өзүнүн мурдагы чакырылыштагы депутаттардын, жок, андан мурдагы чоң ата чакырылыштагы депутаттардын убагындагы мыйзамга алып келиш керек дегенди айтат элем. Бизде түз эфирде азыр телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, урматтуу көрөрман, сиз түз эфирдесиз? Алло. Алло. Түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып суроосунуш. Өзүңүздү тааныштырып суроосунушуңузду берсеңиз болот. Бишкек шаарынан болом да. Сиз угуп атабыз. Бул проект Салянова көтөрүп чыкты эле. Бул эң жакшы проект деп эсептейм, муну колдош керек. Анткени канча жаш кыздар, жаш балдар балалуу болуп, же балдарын садикке бере албайт, же документтерин албай албайт, же социалдык колдоо көрө албайт. Негизи эң жакшы проект да булчу. Анан ошону колдоого чакырам баарын тең. Рахмат. Чубак ажы, мына ушул көрөрмандын суроосунан кийин, ошол ой пикиринен кийин сизге дагы суроо жаралып атат. Деги эле ушул мыйзам долбоорунун мындай жакшы жактарын көрө алдыңызбы сиз? Жакшы жактары бар. Мисалы кайсы жактары? Жакшы жактардын биринчиси, бул жерде биз жанагы эгерде мыйзамды биз азыр такыр аралашпай койгон таптакыр жаман мыйзам болмок дагы, молдолордун бар камакка отуруп калмак дагы, молдосу жок калып, жанагы мурдагы партократтар келип молдочулук кыла бермек да. Азыр ансыз деле молдолор камай турган ызычуу көп, аттестация башка деп кирбеген эч ким калган жери жок. Биз ошон үчүн мыйзамга киришүүгө, биз мында өзүбүздүн пикирди билдирүүгө аргасыз болдук. Азыркы жакшы жагы, жанагы жашы жеткен адамдарды эгерде молдоке нике кыйган болсо, кылмыш жазадан тартылбайт, муфтият өзү гана административ же башка бир жаза буга ыйгарат деген сөз. Экинчиси, биз айтып аткан маселе, биз ойлоп атабыз, эгерде башка мыйзамдар дагы кабыл ала турган болсо, мен ойлойм азыр жаңы депутаттарды жаңы дигер бар, булар кабыл алып берсе, ушул мыйзам биздин шарияттын дал өзүндө айтылган талаптардын баарына толук түрдө жооп бере турган мыйзам болмокчу. Болгон эки гана мыйзам өзгөрүш керек. Биринчиси, көп аялдуулукка каршы салган мыйзам таптакыр жокко чыгарыш керек. Бул биздин динибизге дагы, салтыбызга, менталитетке туура келбеген, таптакыр ошол Европа акбулактарга туура келген гана мыйзам, бизге туура келбеген мыйзам. Экинчиси, жанагы нике курагын төмөндөтүш керек. Ошондо бардык ордуна келет дагы мыйзамды, ошол биз каалаган мыйзам кабыл алынмак. Мына ошол учурда гана. Бирок ошол азыркы кабыл алынып аткан мыйзам, ошол мыйзамдар менен шайкеш келмек дагы биздин мындай бир каалап аткан ошондой эле элдердин бактылуу болуусуна себеп боло турган бир жакшы мыйзам болмок. Муну толук түрдө колдойт элекпиз. Азыркы коомчулуктагы интернет, фейсбуктагы жанагы каршы болуп аткан айтып атат, чубак ажы деген сатылып кетти, чубак ажыны сатып алды башка. Мен айткам ошондой эле башында. Мен айтып чыкканда мыйзам түшүнбөй туруп адамдар айта берет деген айтып атат. Бирок итире берет, кербен жүрө берет. Анткени мына Замир Карын билет, биз билебиз. Көптөгөн адамдар ыйлап келгендер бар, күйөөсүн таппай калгандар бар, нике кагаз жок болуп, жанагыдай бир мураска үлүш ээ болбой калгандар бар, алимент ала албай калгандар бар. Ошолордун бардыгына кайсы бир деңгээлде кагаздык түргө келиш керек. Ошол шарияттын чегинен чыкпастан туруп деп, ошон үчүн биз ошого макулдук берип атканыбыз, ошону колдоп аткан ушул себептен. Анан эми адамдардын сөзүн угуп бергенде, анан кээде коомчулуктун эли деген менен коомчулук көп адамдар билбей туруп деле сүйлөй бериши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай бир ошол маселени чечкен, билген, ошого аралашып жүргөндөрдүн пикирин көбүрөөк алганда гана маселе ордуна келет. Эмил мырза,
Мына жогоруда ошол муфтият өзү административдик чара колдонот ошол имамдарга деп айтты. А сиз жогоруда айтып кеттиңиз 5 жылга чейин ошолго тиешелүү тараптарды 5 жылга чейин жазалоо жагы кылмыш жада кодексине өзгөртүү калып атканын айтып атасыз. Мына карама каршы пикирлер болуп калды. Жоқ, карама каршы пикир жоқ. Чубак ажы айтканды жакшы түшүнбөй алдыңыз. Биздин азыркы даярдалган мыйзам долбоору 18 жашка чейинки нике курган жетелектер өспүрүмдөрдү никеси кыйган диний кызматкерлер жоопко тартылат. Ошол кылмыш жада кодексине боюнча. Дос болушу мүмкүн, может ата энеси болушу мүмкүн, туугандар болушу мүмкүн. Ошолор жооп тартылат деп жаздык. Башка бир мыйзам Сизден жогору тиги жарандык анда бул нике административдик. курагы деп айтканыбыз туура болот. Анткени нике курак деген ал өзгөрүп калышы мүмкүн, мыйзам өзгөргөнгө жараша. Бул жерде нике курагы деген сөз 18 деп жазбайт, нике курагы деп. А нике курагы мыйзамда 18 десе 18, 30 десе 30, 40 десе 40 болду. Ошондуктан сүйлөп атканда юридикалык тил менен нике курагы деген сөздү колдонгон туура болот да. Жаш кыз 25-30 кыз турмушка чыгып аткан болсо, Ооба. ал жарандык никеге турбай эле. Ооба. Жанагы ооз-эки никеге эле турса, мисалы үчүн. Ооба. Демек ага күбө болгон тараптардын баардыгы жазага тартылат. Эч ким жаза албайт. Жаза албайт. Жаза тартылат. Мындай бул учурда деле ал аялдын укугу Бул учурда административдик. Чара колдонот муфтият өзү. Сизге окшогон билимдүү молдолор аз. Туурабы? Сиз өзүңүз баарын түшүнүп турасыз. Мына мыйзамга да киришип атасыз. Мыйзамдын ар бир беренесине чейин билет экенсиз. А бирок сизге окшогон молдолор аз болгондуктан жерлерде жабыр тарткан аялдар көп. Мисалы, ооз-эки нике тургандын жоопкерчилиги жок болуп атпайбы? Өзүңүз айтпадыңызбы? Жок, мына ошол себептен азыр биз мындай кылып атабыз. ооз-эки болбойт. Баардык кагаз жүзүндө болот. Биз азыр молдокелерге паспортко окшогон бир кагаз беребиз дагы. Никенин шарттары, ошол жерде мыйзамдар, ошол жерде аялдын укуктарын көрсөтүп туруп, андан кийин ошого кол койдуруп алабыз дагы. Ошол керек болсо жанагы сот жараянында ишке жарай турган кагаз боло турган болот. Демек ошол паспорттор болот. Сөзсүз түрдө юридикалык күчү бар документ турбайбы? Нике баракчасы менен бирдей элеби? Же Жок, аны менен бирдей эмес. Анткени бул диний барак, бирок соттордо башка мамлекеттин практикасында сот жанагы жараян болгон, талашып калган учурда ошол кагаздар ишке жарайт экен. Бул практикалар бар экен. Мисалы 4 аял алды, сиз айтып атпайсызбы? Жок, азыр мыйзам жок. Аны башка мыйзам менен кабыл алабыз да. Ал башка мыйзамга каршы келип атпайбы? Жок, каршы келбейт бул жерде. Эгерде мыйзамда бирден ашык аял алса болот, анда 4 деле кагазды бере берет. Азыр бул жерде 4 кагазды көтөрүп келет. Мына 4 молдо кыйып берген депчи. Жок, 4 молдо нике кыйып берет, 4 башка аял кыйлат деген, бир молдо 4 дene кыйып бериши мүмкүн. Бирок таптакыр бул жерде эки мыйзам чаташтырбаш керек. Бул жерде азыр никеге туруп аткан аялга эгерде молдо кыйып аткан болсо, ага кагаз берип, ана ошол жерде укуктарды жаздырып, мыйзам жаздырып, барып нике кагазын да алгыла, биздин да кагаз берилет дейт. Анан кийин эгерде кагаз албай койгон болсо, кокустан сотко иш барып калса, анда сот ошону кабыл кыла турган практика кошуна өлкөлөрдө бар экен. Биздикинде эле мыйзамды тутунгандарда. Демек ошол ишке ашса болот деген маселе чечилгенден кийин ушуга келип олтурабыз деген. Албетте бул биринчи баскыч катары кабыл. Анткени бул мыйзам күн сайын өзгөрүп турат. Адамдар жашоосун жарашы ошондуктан бул жерде 4 аял менен 1 аялды алыштырбаш керек. Ал өзүнчө башка мыйзам, өзүнчө бир түшүнүк. Бул жерде нике кыйганда нике катталыш керекпи, жокпу? Азыр эми муфтият каттайт. Каттагандан кийин ошого жанагыдай никенин шарттарын айтып, аялдын укуктарын айтып, эгерде сен аялды ушундай кыла турган болсо, мындай болосуң деп айтып, ошол нике кыйып аткан жерде карындашым, эгерде сага нике кыйылгандан кийин барып жанагыда ЗАГСтын кагазын алып калбасаң, эртең ажырашып кетсең, сен мындай проблемага түшүп болосуң дегенди молдого айттырууга биз милдеттүү кылган атабыз. Демек биз ошентип ар бир аялдын укугун коргогон атабыз бул жерде. Анда молдолор менен тиги жарандык укукту катта турган бөлүмдөр бир чогуу иштеш керек экен да. Жок, андай молдолор аяка киргизишпейт экен мыйзам боюнча, бизде светтик өлкө деген боюнча. Светтик өлкөбүз. Бирок биз өзүбүздүн муфтият тараптан ошентип молдолорго иш берип ушундай кылбасак, анткени граждандык актыларды каттоо бөлүмдөрү деген бизде болуп иштейт. Биз деген жанагы эмне деп коет, жанагы скорый помощьтор, тез жардам. Ошондой элебиз да. 6-күнү үйлөнө турган болуп калса 6-күнү барабыз, базар күнү болсо базар күнү барабыз. Бизде деген Новый год, Норуз деген жок, баардык күн бара беребиз никеге. Айыл өкмөт деген иштебей калышы мүмкүн. Эгерде Кокустан Орусияда болуп калса, 6 күн иштебей калышы мүмкүн. Эгерде Акталада болуп кала турган болсо, күзгө түшүп калса, кыш менен иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан жашоо токтобойт да, улана берет, жашоо улана берет. Демек, биз молдолор жанагыда жардам бериш үчүн ошентип каттоого чүйүрсөк, кийин ошол каттоонун негизинде тияктан бере турган болсо, баардык ордуна келмек. Ошол каттоону пайдаланып элечи, талап берип ажырашып коюп атышпайбы жаш биздин жигиттер? Ал экинчи маселе. Азыр Замир карыдага ушул боюнча кайрылсак, кайсыл учурда кантип ошо административдик чараны кантип колдоносуздар? Мисалы, ошого баардыгын көзөмөлдөөгө муфтияттын шарты же болбосо мүмкүнчүлүгү жетеби?
Азыр толук мүмкүнчүлүгүбүз жетет бул нерсеге. Биздин ар тараптуу молдокелерибиз мына 5000ге жетпеген айыл бар мына Кыргызстандачы. Бул мындай айтканда бир 5000ге жетпеген молдокебиз бар деген ошо кызмат кылып аткан, дин иштерде кызмат кылып аткан адамдар. Бул 5000 адам деген бир чоң бир мекеменин эле жумушчуларындай эле нерсе. Бул нерсени эгер бизге ошондой бир мүмкүнчүлүк түзүлө турган болсо, бул нерсени сөзсүз биз ордуна келтирип алабыз. Жана мен айтып аткан нерсе ошо административдик бир чараларды көрөбүз деп аткан нерсе, ошо атайын бир каттоо журналдарын ачып, ар бир молдокенин колунда кармалып, жанагындай жеткинчектерге эгер нике кыйып кое турган болсо, өзүбүзгө жараша диний багыт менен баягы чараларыбызды көрөбүз. Мамлекеттин келечектин кызыкчылыгы үчүн. Чынар. Мындай да. Азыр биздин молдокелерге биз бардык молдокен нике кыйбай турган болот. Биринчиден лицензия бери, нике кыйууга ылайык деген. Окутулгандан кийин айтып атпайбыз, илими жок деп. Жок, илим беребиз. Бергенде лицензия беребиз. Бул ким? Расмий молдокелер нике кыя алат, жана молдоке эмес болуп иштегендер бизге келип экзамен тапшырып туруп, жанагыда кагаз ала алса, аларга лицензия берилет. Мындай эле нике кыйып берсечи, мисалы ар бир көчөдө ошо диний сабаты бар адамдар азыр нике кыят да. Жок, ошо кыйып аткан үчүн анткени адамдардын бардыгы алкаштарчы биринчи ичкенде мен мас болбойм дейт да, бирок бомж болуп калган өзү билбей калат. Ошон үчүн мен билем дегендер көбүнчө билбеген болуп чыгып атпайбы? Ошондуктан биз айтабыз, жок, никени мындан кийин аларды кантип тыясыздар? Ошол көчөдөгү диний сабаты бар адам нике жүргүзөбүз. Элдерге түшүндүрүштөн жүргүзөбүз дагы. Биз жана каттоого алганда биздин молдокелер кыйганда алабыз дейбиз. Эгерде агар түштөн жүргүзөбүз, эгерде силер көрүнгөн молдого барып кыйдыра турган болсоңор, анда каттоо кагаз берилбейт, берилбеген укугуңар тебелинет, андай мындай деп бүт хутбалардан, жумалардан айтып маалымат жүргүзөбүз. Анткени антпесек болбой калды. Азыр кедеп айтат коомчулуктан бизге. Силер нике кыюуну өзүңөргө монополия кылып алдыңар, расмий молдокелер. Бизге окшогон расмий эмес молдокелер кантебиз деп атышат. Биз айтабыз, жок, силер да келгиле, силер окугула, жанагыларды билгиле, билсеңер, силерге лицензия беребиз, силер да кыя бергиле. Бирок караган түбүн отуруп алып ушинтип эле кыя берген никенин азектүү болуш керек. Ооруп калса тиш доктурдун жакшысын тандап барат, дагы бир жака барат. Нике кыйганда кече эле даватка чыгып келген, эми эле бетин жууп калган, кечеге эле бир алкаш бирөөнү алып келип нике кыйдыра берет. Андай болбош керек. Нике азектүү болуш керек. Нике касиеттүү болуш керек. Азыр Чынар айым, сизге суроо бар да. Ушу жарандык каттоодон өткөндөн кийин баргандан кийин нике кыйыш керекпи же адегенде нике кылып туруп жарандык каттоодон? Нике курган жаш четелектер болсо, жарандык каттоодон документти көтөрүп келгенден кийин анан кийин молдолор көрүп туруп, баягы китепчени көрүп туруп анан жаш четелектер. жаш четелектер. Рахмат, Чынар айым, сизге суроо да, мына жогорудагы ошол нике курагы деген ошо курак боюнча дагы талаш тартса жаралды. Сиз ошо жаш жетелектердин көпчүлүгү ушул ажырашууга карап атат, үй бүлөнүн бекемдигин, балуулуктарын билбей атат деген пикирди айтпаңызбы? Ошол талкуунун башындачы. Анан сиз мына 16 жашка же болбосо 17 жашка деп ошол балакатка толгондо же болбосо нике курагы деп мисалы ошону бир бүгүнкү шартка жараша мына өзгөртүү жагы дагы мына жогоруда демилгеленбеди. Ошол жагынан алганда бул таасир этпейби? Сиз айтып аткандай таасир нерселерге. этет мынакей, балакатка жетүү деп мен түшүнүгүм боюнча чубак ажы сизди туура түшүнсөм 16 жашта айтышат да, 16 жашта баягы дене физиологиясы даяр болуп калышы мүмкүн. Бирок аң сезиминде, баягы жүрүм турумунда, психологиясында баягы өспүрүмдүк кризистен чыга элек болот дагы элечи. Баягы биз бул жерден айтып кете турган нерсе, бала төрөлгөндөн баштап ошо өспүрүм куракка жеткенге чейин бир нече кризистен өтөт. Мисалы үчүн төрөлгөндүн кризиси, анан 3 жаштын кризиси, мектепке баргандын кризиси, анан эрте өспүрүм курактын кризиси, анан кийин өспүрүм курактын өзүнүн кризиси, анан улан кыздын кризиси деген бар. Мынакей алгачкы сүйүүлөргө дуушар болуп аткан учурларында. Бул ошол учурда айтып атпаймынбы? Балакатка жетиши мүмкүн. Дене түзүлүшү боюнча. Бирок аң сезими боюнча мен психолог катарында айтам. Мен каршымын. Себеби ага жетише элек. Турмуштук тажрыйбасы, жашоолук тажрыйбасы ага даяр эмес. Рахмат. Эмил мырза, мына сиз мыйзамдын мыйзамчылар негизи мыйзам жазганда анын өзүнүн баласындай эле көрөт да. Анын баягы иштеп кетсе бул ал үчүн аябай чоң бакыт, өзүн бир эл өкүлү катары, өзүнүн бир миссиясын аткарган катары сезе турган нерсе да, бул негизги максатыңыздар ошол. Анан мыйзамдын иштеп кетишине, коомчулукка сиңип кетишине көзүңүз жетеби? Мыйзамдын иштешине мен толук ишенем. Себеби коомчулуктун баардыгы бизди 100% колдоп атат. Бул жана айтып кеттим, бул баарыбыздын көйгөйүбүз, баарыбыздын эле кыздар балдарыбыз бар. Буну азыр оңдобосок, өзүбүздүн жана айтып кеттим да, кайталайм, биздин жүрүп өзүнүн генофондубузга да терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Туура жашы 18 деп мыйзамда белгилегенбиз. Эми барганда эми азыр сиз айтып атасыз, чубак ажы 16 жаш болсо болмок деп.
Эми азыр заман башка. Азыр өзүң айттыңыз, ичип ушундай болчу, 4 жыл мурда ичип- заман ушундай эле болчу, ошондой эле ичип ушундай жегенибиз- болчу, ошол эле президент болчу туура, бизде, туура. ошол эле кыргыздар болчу, өзгөрүп кеткен жокпуз. 4 жыл мурда Азыр- бизде 17-синде турмушка кадимгидей чыкчу дагы, эгерде боюна болуп калып сүйүүсү ашып кетип, мындай ызычуу болуп аткан болсо, онун алсында кадимгидей тие берчү. Анан эле бирөө келип алып бир күйөөсүнө тарынган бир депутат келип калды, көбүнчө ошондойлор бар да, тарынып калды, тагдан тарынгандар. Анан болбойт экен деп 17-18 жылдырып койду. Каршылык көрсөткөнбүз, бирок эч ким уккан жери жок. Мен азыр ыраазымын азыр депутаттарга. Бизди угуп аткан, анткени бизди укса биз эл менен жүрүп, элдин проблемасын билебиз да. Ошондой нерсе бар. Илгерки СССРдин убагында бар болчу бизде. Өзбекстан бизден бир жыл ылдыйраак, а биз алардан бир жыл жогоруракпыз. Ал эми Ферганский долина деген боюнча. СССР орустун убагында бар эле, ошол мыйзам дем азыр келип, ошолордун да кыйын болуп кетип, бир чала сабат бирөөлөр киргизип коюп, ошонун азабын тартып атабыз. Ошо куракты түшүрүүгө макул болуп атасыздарбы? Азыр Жок, ал козголгон жок азыркы мыйзамда бул. Ал козголгон жок азыр мыйзамда. Жок, сиздер сунуштап атасыздар. Жок, сунуштаган жокпуз. Ал өзүнчө башка мыйзам катары. Жок, башка мыйзам катары ошол негизи эле макул болуп атасыздарбы? жок, биз Айтылы элек. Айтылды элек. бул суроого мындай жооп берет элем. Чыңар эже да жакшы айтып кетти. Өзүңүз айттыңыз, чогага азыр биздин ичип жегенибиз бир химия. Мурда эми өткөн заманда бар натуралдык тамак жеген, кыз келиндер убагында жетишкен, эне болууга дайыр болгон. Бул аны эске алыш керек. Азыркы заманда болсо мына 16-17 жашка жетпей турмуш чыгып атат. Алар турмушка чыкканда эмне болот? Биринчи мектептен калат. Институтту эске албай койгулу. Экинчиден турмуш курууга аңы сезим жетишпейт. Анан ушуну кесепенен ажырашуу жана жаман көйгөйлөр кездешип атат да. Андан сырткары жана акылдуу сөздөрдүн бар, китептерде бар да. Милдеттүүлүк жок, азыр берди. Өкмөттөн түшүнбөй атасыңар да. Силер ошентип койсок эле 17-ге чыкканда кыздардын баарын опто менен күйөөгө бере турганда, жок андай эмес. Ал милдеттүүлүк маселе, укуктуулук маселе. Бул эгер ошентип күйөөгө тийгиси келип калса, боюна болуп кала турган болсо, окууну окуп алган 5-чи кытыштап койгон базарда жүрөт мисалы үчүн, ошолорго деген алардын укугу деген гана сөз. Мисалы үчүн мен 2 кызым бар, мен дагы түшүнөм. Ошолор мектепти бүтүп, окуу жайды бүтүп, кайраки мисалы үчүн врач болуп иштеп атканда турмушка чыкса, мен жакшы ойлойт деп ойлойм. Ар бир ата эне ойлойт. А бирок башка бир кыздар бар, 14-үндө мен билем. 14-үндө боюна болуп 15-инде төрөп, баласын көтөрүп жүргөндөр Бишкекте бар, аны баарыбыз билебиз. Ошондой бир единицалар, саналуу учурлар болуп калса, ошолорго укук берүү жагдайын гана караган деген маселе да болбосо милдеттүүлүк эмес. Мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, жалпы социалдык чөйрөдө бул мыйзамдын бар экендиги өзү бир таасир берет да. Мындай мыйзам бар деп. Мына ата-энелер да айтышат бул жөнүндө, мектепте да бул жөнүндө сөз болот, коомчулукта Демек, сөз болот. статистика дагы көбөйөт. Статистика көбөйөт, мындай өзгөрүү. Жаш жубайлардын саны өсөт. Эгерде мен мыйзамдын кабыл алынышын жактырат элем да. Жана сиз айтып кетпедиңизби, сизге кошула албайм. Себеби күйөөсүнө тарынган эле бир айым келип туруп депутат болуп алып, анан кийин тигинтип мыйзамды ойлоп таап. Аялына тарынганда да ошентип билем. Аялына тарынган деп. Ошентип айтып кеткенге кошула албайм. Мен ойлойм да, депутаттар деле мыйзам чыгаруудан мурун эксперттер менен, адистер менен кеңешет болуш керек. Жок, чынарачеке, андай эмес, андай бизде башкалар өздөрүнүн баалуулугун бизге табылбайсыздар. Арганда эмполор тыйындарды бөлүп, акчаны берип, каражат берип, ошо менен кабыл алдыгыбыз келишет бизде. Бизде кыргыздын келечегин ойлогон, телефонду ойлогондор жок бизде. Жок, рахмат, урматтуу коноктор. Мына бул тема, бул жаш курак боюнча дагы алдыда сунушталат экен, ал боюнча дагы бир топ талкуулар өтөт. Анда дагы мындай беткелип талкуулай турган учур келет. Бул программабыз дагы мына чексиз эмес, анын чеги бар дегендей. Ошондуктан азыр бизде убакыт тар. Ошондуктан ушул негизи эле мыйзам долбоору боюнча эле ошол мыйзам долбоорунун эгерде кабыл алынып калса, жанагы жаш жетелектердин мындай турмушка чыккандарын баягы ошону жаш жетелектердин турмушка чыгуусун чектеген мыйзам долбоору эгерде кабыл алынып калса, ошол ажырашуу, бойдон алдыруу, жанагы башка деген бир топ кесепеттерди айтып жүрбөйбүзбү? Ошолордун кыскарышына, ошолордун эмесине бир жакшы мүмкүнчүлүк береби? Жок, ансы деле боюна боло берет, алдыра берет, нике чыгышын кыла берет. Болбой, таасирин тийгизбейт. Негизи эле бул жардам бар да, бул жакшы мыйзамбы? Сиздер кандай кабыл алып атасыздар? Биз жана башынан айтып келдик, бул мыйзамдын баягы өзгөчөлүгүн баягы колдой иретинде айтып келатабыз. Анан жанагы биздин сөзүбүз баягы түшүнүксүз болуп калбаш үчүн дагы бир кайталап коелу. Жана Чубак ажеке айткандай, ар бирибиздин балабыз бар, ар бирибиз ошондой бир куракка жетип туруп турмуш курсун деп тилек кылабыз. Бирок жанагы Чубак
ажа айтып кеткендей, жанагындай ата-энесиз калган, чарасыз калган, окуудан куулуп, эч мүмкүнчүлүгү жок калгандарды дагы барып эске алышыбыз керек. Анан муну дагы ошо молдолор эле жаш чыксын деп, жаш курагында эле күйөөгө чыгып алсын деп да түшүнбөшүбүз керек. Демек, өзү анан сиз айтып аткан суроого дагы толуктап коеюн бул нерсе. Эми биздеги нерселер ушуга айланып баратат. Чоң курактагы адамдарды эле боюнан алдырып, чоң курактагы ошо боюнан алдырган нерсе азыр модага айланган сыяктуу ошондой болуп кетип атат. Анан ошо эфирден пайдаланып да биздин жана чогуу ажа айткандай, баягы биздин ишибиз элге осуят кылуу, осуят дегенде баягы акылдуу болуп кеткендиктен эмес, Кудай Тааланын Куранынан, пайгамбарыбыздын улуу сөздөрүнөн. Ошон үчүн ушу бойду алдыруунун кесепеттери баягы өтө жаман. Ошондон ар бир инсан өзү имани, баягы жүрөгүндөгү иманы менен эсептешип туруп, ар бир нерсени эске ала турган болсо жакшы болот. Негизинен мыйзам өзү жакшы эле мыйзам да, жакшы эле мыйзам. Чынар айым, сиз кандай баа бересиз? Негизи ушул мыйзамды жыйынтык сөз айтсаңыз, эки сөз менен токой жерде. Мыйзамга кошулам. Эгерде ушул мыйзам кабыл алынып кете турган болсо, албетте жанагындай көрсөтүлгөн депутат мырза айткан статистика азаят. Эрте ажырашуулар, анан кийин ден соолуктун начарлашы, анан кийин үй бүлөдөгү мамилелер жакшырат. Анан эми биз айтып атпайбызбы? Бул коомдогу үй бүлө институтун сактап калыш керек. Үй бүлө институту бекем болуш керек. Ошол институт бекем болушуна да салым кошот эле да, эгерде ушул мыйзам кабыл алынып кете турган болсо. Эми мыйзам долбоорунун автору катары сиз буга макулсуз, иштеп кетерине дагы көзүңүз жетет экен. Демек, ушул программаны дагы жыйынтыктай турган убак келип калды. Бул убакыт дагы соңуна чыгып калды. Биз ушул берүүнүн башында 40 минут мурда эртең никеге турууга сиз кандай карайсыз? Макулсузбу же каршысызбы деген суроону таштаган элек. Макулмун деп 47% ошол телекөрүүчүлөр өзүнүн добушун берген, 4405 кыска номерине. Ал эми жок, каршымын деп 53% добуш бериптир. Бул дагы бир коомчулуктун бүгүнкү бир буга көз карашы же болбосо ошо деңгээлинен кабар берери дагы маалым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 40 мүнөттө биз бул маселени талкууга алганга аракет жасадык. Албетте, бул кыска мөөнөт мындай бир олуттуу бүгүнкү күндөгү маселени талкуулоого аздык кылат. Ошентсе дагы тиешелүү адистердин ар тараптан пикирлерин уктуңуздар. Албетте, тиешелүү чечимди ар бир жаран, ар бир Кыргызстандын ушул атуулуу өзү чыгарары анык. Ар бириңиздердин өзүңүздөргө таштадык дегендей. Эмесе бүгүнкү программага катышкан конокторду менен тааныштырып кетсем, дин алымы мурдагы муфтий Чубак ажы Жалилов, жана ошондой эле Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир кары Ракиев, жана Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси психолог айым Чынара Термечикова, жана ошондой эле жогорудагы мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошевдер болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ар тарап ток-шоусун көрдүңүздөр. Аны мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Эмки шейшемби күнү көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.